Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Сиздер уга турган азыркы программабыз таңкы бурулуштун негизги маселеси. Бүгүн бул программаны мен Таалайгүл Сыдыкбекова, ошондой эле кесиптешим Таалайгүл Чабдарова алып барабыз. Урматтуу радио кармандар, эсиңиздерге салып коелу, кечээден бери биздин биринчи радиодо таңкы бурулуштун негизги маселеси түз эфирге чыга баштады. Бүгүн биз түз эфирде конституциялык реформаны талкуулайбыз. Албетте бул боюнча дагы көптөгөн пикирлер айтылып атат, ар тараптуу көз караштар бар. Мына ушул багытта биз түз эфирде маектешебиз. Туура, бүгүн эксклюзивдүү маек Кыргыз Республикасынын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсалов менен түз эфирде маек жүргүзөбүз. Урматтуу радио угуучулар, сиздер дагы эгерде темага байланыштуу ой пикирлер же сурооңуздар болуп кала турган болсо, түз эфирден 0502 39 21 90, ошондой эле 39 21 90, алыстан 0312 номерлерин сандарын терип биздин программага катышсаңыздар болот. Ошондой эле бизди Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан түз көрүп уга аласыздар. Урматтуу радио кармандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, Кыргызстандын Улуу Британиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Байсалов Эдил Жолдубаевич биздин студияда. Телефондорду угуп алдыңыздар, Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан көрөсүздөр. Алгач Таалайгүл эже, мына бардыгыбызга белгилүү болгондой, конституциялык реформа анын мындай ар тараптуулугу бир топ талкууларды жаратып жатат. Конституциялык кеңешме түзүлдү, көрүнүктүү инсандар, белгилүү адамдар, юристтер, укук коргоочулар бул конституциялык кеңешмеге кирди. Кечээ күнкү жыйында түз эфирде көрсөтүлүп бардыгыбыз көрдүк, кандай ой пикирлер, сунуштар айтылды. Анан талаштан тактык жаралып, бир акыркы бир чечимге келет болушубуз керек. Анда биз ушул багытта Эдил Жолдубаевич менен маегибизди баштай берели. Эдил мырза, кош келипсиз Кыргызстанга. Анткени сиз азыр Улуу Британияда элчилик ишмердүүлүктү аткарып жатасыз. Анан эми азыр алдыда ушул конституциялык реформадан мурун мына президенттик шайлоо өткөнү турат. Буга чет мамлекеттеги элчиликтер дагы даярдык көрүп жаткан болуш керек. Сиздерде ады энди ушул жөнүндө сурайын деп атам да, ушул кыргыз жарандардын шайлоого катышуу үчүн кандай шарттар түзүлүп атат? Ушул жагдайда сөз баштасаңыз. Рахмат, мени ушул жерге чакырып, таң атпай биз маек куруп, биздин кутмандуу кыргыз эли менен жалпы Кыргызстан биздин журтубуз менен да саламдашып, ошол туура конституциялык кеңешмеге мүчө болуп дайындалып, ошол менен да себеп өзүм келип, мекенге, жергебизге келип, ушул жерде эки Таалайгүл эжемдин ортосунда отуруп саламдашып турабыз. Буюрса, азыркы мына өзүңүздөр айтып аткан конституциялык кеңешме иштеп атат. Конституциялык кеңешменин эле эми ошолор эле такалып калбай, анын сыртында дагы жалпы эл журтубуз ушуну талкуулап атат. Жаштар, карыя, картан бардык элдерибиз ушул негизги мыйзам болгондон кийин өзүбүздүн тарыхыбыз, саясатыбыз, бүт тагдырыбыз ушул жерде чечилип аткандан кийин бардыгыбыз ушуга катышып, мына эми аны дагы өзүнчө сүйлөшөт болушубуз керек. Өзүбүздүн элчилик боюнча айта турган болсом, албетте мына мен барганыма, мен былтыр август айында бардым элем. Бир жыл, 3 ай болуп калды. Эми ошонун албетте көбүнчөсү ушул объективдүү жанагындай ковид пандемиясынан улам. Мына мен деле бияка келгенимдин дагы эмне үчүн жеңил, оңой бияка келе бердим. Анткени азыр ошол Лондон шаары, жалпы эле ошол Батыш Европа азыр карантин болуп, бекинип бардыгы жабылып турат. Баягы жазгыдай эле экинчи толкун болуп. Анткени булардын баягыдай экинчи толкунда кичине ушакта ноябрда үйдө жатып жанагындай кичине басында эле, анткени ошол декабрда Рождество, жаңы жыл майрамдарында хотя бы бири-бирибизге конокко барчудай бололук деп даярдык көрүп атышат. Анан ошондуктан бияка келип, бияктан деле жумушту ошол эле видеоконференциялар менен, ошол байланыш менен бияктан деле жүргүзө алабыз деп ошон үчүн жеңил келдик. Сиз айтып аткан 10 январда дайындалган мамлекет башчы шайлообузга даярдык биздин эле гана элчиликтен эмес, жалпы тышкы иштер министрлигинин системасында даярдык жүрүп атат. Бизде 30 шактыдай ошол чет өлкөдө биздин элчилик, консулдуктарда эми бир жагынан албетте оңоюраак, анткени 4 октябрда эле жакында эле шайлоо өттү. Ошон үчүн жанагы
жай бою шайлоочулардын тизмелери ошол консулдук учетко тургузуп каттатып, ал эми каттаткандын баягыдай эле мурун тизмеге киргизип койгондон сырткары азыр биометрикасын алыш керек. Четте ошол канча жылдан бери жүргөн биздин жарандардын жаңы паспорттарын алмаштырыш керек, анткени баягы биометрикасын тапшырып, анан өзгөчө аябай эле кыйын болуп атты, анткени жайында жалпы ошол дүйнө жүзүндө бүт башка биздин элчиликтерде оңой менен бир жактан башка жакка барып, эми ошол эле шаарда башкаларда Лондондо болгон жерде алар ошактан баягы чочулап атышты. Анан анткени расмий бийликтин дагы эч жакка барбагыла, жумуштан үйдөн болгула, тигил метрого, автобуска отурбагыла, барсаңар велосипед тээп баргыла деп ошентип атса дагы биз ошого карабастан биздин да мекендештерибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Бизде мурунку шайлоолордо мисалы акыркы 2016-жылы өткөн референдум да же 2017-жылкы президенттик шайлоодо бизде мындай бир 40 чактыдай эле ошол жеңил шартта бардык ошол пандемиясы жок эле ошондо бир 50-ге жетпестен эле бир шайлоочулар катышчу экен. Биздин мына дипломаттардын аракетине рахмат. Мына акыркы 4-октябрдагы шайлоого 100 киши бир 200 жок 237 бир канча шайлоочулардын тизмесинен 100 бир тууганыбыз келип катышып ошол шайлоого катышып кетти. Эми 10-январга биз дагы мындан да активдүү кандайдыр бир маалымат кампаниясын жүргүзүп, анан буюрса жанагы коопсуз шарттарды түзүп, аларды бирден чакырып, бирден киргизип, жанагындай графигин баягы бардыгы саат 10-до 50 киши келип калбастан, аларда бир алфавит менен силер 10-до келгилесиздер, 11-де келгилесиздер, түштөн кийин келгиле деп бөлүштүрүп аларда ушул уюштурабыз. Бирок мен жалпысын айтып коем, бул биздин эле гана элчиликте эмес, жалпы ушул Кыргызстандын чет өлкөдөгү мекемелеринде бардык аракеттер жүрүп атат. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бизди балким Россияда же Туркияда же Казакстанда, эми ошол жерде да биздин калын журтубуз, ошолорго да кайрылып, силер биздин ушул мамлекеттик ишке катышып, аякта кайсы жерде болбосоңуздар дагы өзүңөрдүн атуулдук, жарандык укугуңарды милдетиңер менен бир пайдаланып, өзүңөрдүн бир салымыңарды кошуп, пикириңерди билдирип, анан ушул эл башкарууга катышууга да мен чакырып кетет элем. Эдил Жолдубаевич, мына сиз ошол Лондондон келдиңиз, анан пандемия шартында эмне болуп атканы жөнүндө айтып кетпедиңизби? Анан учурдан пайдаланып биздин кыргызстандыктар да кызыгып турат болуш керек. Ошол пандемия учуру, ошол пандемия шарты ал жакта кандай өтүп атат? Биздин Кыргызстанда кандай экенин байкадыңыз да, көрдүңүз. Мындай бир жакшы нерсеге көңүлдү буруп, бир үмүт кылсак болобу? Бир басаң да чыдайбы? Биринчиден албетте акыркы 2 жуманын ичинде өзүңүздөр деле угуп атасыздар, биздин ошол дүйнөлүк окумуштуулар, ошол фармацевтикалык компаниялар, белгилүү университеттер, ошол окумуштуулар чоң жанагы жетишкендиктерге жетишип атышат. Булар гарантиясын берген эмес, анткени мурун ушундай ар кандай вирустарга каршы, инфекцияларга каршы 10 жылдап жана вакциналар чыгарчу эле экен. Буларда болуп көрбөгөндөй кыска мөөнөттө, анан өтө эффективдүү мына 2 вакцина чыккан. АКШда эми албетте орус туугандардын да вакцинасы жайында жарыяланган. Бирок мына кечээ күнү ушул англичандардын дагы Оксфорд университети менен AstraZeneca деген компаниялар дагы өзүнүн вакцинасы жөнүндө жарыялашты. Ушул 3-чү вакцина, англичандардын вакцинасы, тигил 2 Moderna менен Pfizer деген вакциналар, алар -70 значит муздаткычтарга атайын, жанагы морозильниктерге -70 элестетип көрүңүз. Андай морозильниктер бизде мисалы Кыргызстанда барбы, ооруканаларыбызда, жана санэпид станцияларда барбы, жокпу? Алар батышта ошол англичандар 1 жылдан бери ар бир жерге, ар бир бурчуна ошондой морозильниктерди коюп чыгышкан. Ооруканаларга,
вокзалдарына, ар жагына ошо даярдыкты көрүп башташкан. Бирок Кудай буйрса, бул 3-чү вакцина тигил AstraZeneca Оксфорд университетинин вакцинасы баягы кадимкидей эле биздин жөнөкөй музаткычка значит ошондой эле вакцина значит иштелип чыкты. Бул сүйүнчү жалпы адам затыбызга значит сүйүнчү Кудай буйрса ушундай вакцина келип, мына батышта көрүп атасыздар, алар уже жазга чейин, мына декабрда уже 1-декабрдан уже жанагы вакцинациясын баштап, ийне сайдырышып, аны бир ийне сайып, анан кийин бирөөсү эки жумадан кийин да бирөөсүн сайдырыш керек экен, бирөөсү үчүнчүсү жаңа англичан бир айдан кийин сайдырыш керек экен, эки жолу сайдырыш керек экен. Анан ушундай вакцинациясын баштагантышат. Анан кадимкидей буйрса алардык эми билесиздер, эми миллиард долларга эч жактан эле контракттарын түзүп коюшкан. АКШ, Батыш Европа, башка мамлекеттер, алар даярдык көрүп атышат. Жайкыга чейин баардык вакцинациясын кылып коебуз дагы, өзүбүз ээн эркин басып жүрүп, мурункудай кадимкидей жашап калабыз деп үмүттөнүп атышат. Эми албетте ал вакцина бизге качан келет, качан жетет, бизде албетте мына орус туугандар, Кытай туугандар, анан эле ошол Бириккен Улуттар уюму аркылуу бизге да ошондой вакциналар келет. Бирок албетте ал келсе, эми биринчилери баягы күзүндө келет болуш керек деп атабыз биз. Бирок Тышкы иштер министрлиги, мына биздин министрибиз Руслан Айтбаевич Казакбаев деген жетекчибиз бар, ал да бизге ошол милдет коюп, баардык ушуну чапкылап, акчасын төлөсү акча төлөп, бекерин алчу бекер алдыртып, тез арада ушул кыргыз элибизге жанагы бир шарт түзүп берелик деп айтып атабыз да. Элил мырза, бизди азыр угармандар угуп жатат болуш керек. Мына вакцина жөнүндө да айтып калдыңыз, анан пандемия шартында. Чын эле чет мамлекетте жүргөн биздин кесиптештер бизде экинчи толкун болду, анан аябай катуу болуп атат. Анан ушуга кичине биздин кыргыз мекендеш өзүбүздүн ушу туугандарыбыз дагы бир сак болсо депчи. Анан биздин менталитет ушундайбы, мындай көп этибар албайбыз, кайдыгербиз да. Анан сиздин сөзүңүз булар азыр биздин угармандар үчүн мындай таасирдүү болот болуш керек. Негизи биз эми жанагындай эрежелерди так сактабай атабыз да. Кыргызстанда бул өзүңөр байкап атат болушуңуздар керек. Кандай, мисалы, мына мен башында суроо бергеним ошол болчу. Пандемия шартында шайлоого барышты эле башка өлкөлөрдө ушул кыйын болсо керек, мисалычы. Эрежелерди сактоо боюнча. Ооба, эрежелерди сактоо боюнча биз эми айтып коелук. Албетте аякта март айында башталып, март, апрель, май аябай катуу болду. И так ошол батыш мамлекеттин арасынан так ошол биздин ушул Улуу Британия, Англия, Лондондордо эң ушул өрттөнгөнү, ушул катуу өрттөндү. Азыркыга чейин 60 000 кишидей өлдү, каза болду тилекке каршы. Бирок эми туугандар, биз ачык айтып коюшубуз керек. Аякта ушундай көп киши өлгөндүгү мындай болуп атат да. Алардын жана жашоо шарттары, медициналары, профилактикасы өздөрү жакшы карап, анан аякта дагы мындай продолжительность жизнь деп коебуз го. Аякта баягы жашоонун узактыгы, мен мындай тамашалап, мындай кыска эме жалпак сөз менен айткандар менен аякта көп өлгөн, каза болгон кишилер бизде мурун уже 20 жыл мурун уже өлүп калган. Потому что баягы жанагы хронический больнойлор, 80 жаштагылар, эми алар барбай эле бизде уже кете беришкен да. Жетпей эле, аякка эч жактан эле. Анан ошолор көп кишилер эми ошол өзгөчө башында булар дагы жакшы сак болбой, көп жерден эми адамдын табияты дайым ошондой эле болот экен. Баягыдай пока көрмөйүнчө, ишенмейинче, анан кеч болуп калат экен. Ошол март айында алар дагы канча чара көргөндөн кийин, бирок уже кеч болуп калганда, анан сразу жайылып кетип, бир сыйра өрттөнүп чыкты да. Анан биз ошону мына эми июль, мына каргашалуу июльда быйыл көрдүк. Биз айтып коелук, эми ошол алыстан көрүп атканда, эми албетте өтө катуу болду. Бизде мындай, менин оюмча, 30 жылдын ичинде биз көп нерсени башыбыздан өткөздүк. Канча деген революцияларды көрдүк, кандуу окуялар дагы башыбыздан өттү, сырттан душман да кол салгандар болду. Бирок мындай бир аламатты башыбыздан өткөзгөн эмеспиз. Биз көрдүк, алыстан көрүп аттык, күн сайын, саат сайын байланышып аттык, өзүбүздүн тууган достор биякта көрүп карап аттык. Бизде эми негизинен
биз эми ачык айта бериш керек бул жерде. Так ушул жерде айтылган жанагы барат го, ооруну жашырсаң өлүм ашкере деп. Мына мен өтө нааразымын биздин саламаттык сактоо министрлигине. Ушул жазында канча планда биз канча кагаздарды жазып аттык, айтып аттык, айттырып аттык. Булар мисалы эң негизги катачылык жалпы ушул мен мамлекеттин арасында мен делемин. Ушул биздин катачылыгыбыз, бирок биз бул жөнүндө мен да записканы 2-3 жолу жөнөткөм. Тесттерге тестте беле туруп алышты да. Тест деп эле. Анан тест деп эле кызыгып эле. Анан тесттирлөө деп эле. Анан эсиңиздердеби, жанагы эле биздин чоң эле мен карапайым базардагы бир кемпирлерди айткан жерим жок. Ушул өзүбүз ишенген жогорку кеңештин, ушул Кыргызды сактап калчу жогорку кеңештин депутаттары. Эсиңиздердеби, Фейсбукта июнь айында күн жанагында ысып атканда, ой, мен ойлогом, мен ковид болчу элем, текшерип көрсөм, жөн эле састым болуп аткан турбаймынбы, ха деп жүрүштү да. Негизги принцип, мен ушул азыр дагы туугандарга айтылып коеюн. Любой кандай эмне симптом болбосун, азыркы пандемия шартында кичине өзүңүздү туура эмес сезип атасызбы? Чуркабай бир жакта ковид, мобит деп жумушка барбагыңыздар, туугандарга жолобоңуздар, автобуска отурбаңыздар, керек болсо поликлиникага да барбаңыздар, жатыңыз, изоляция болуңуз тийбесин. Эми анан көпчүлүк ушул 80-90% биздин ушул калктын алар кадимки деле састымолодо эле кыйналып тердеп, жанагы чайынан ичип, дарыдан алып, дарыдан да көп дары албаш керек. Пандемияга каршы, значит, дары жок. Анан бизде болсо башкача болду да мамиле. Бул тестирлөө, анан чуркап, анан жайылтып аттык. Убакыт өтүп кетти да. Убакыт да өтүп атты. Бирок негизинен ушул мен айтып коет элем да, азыр дагы кеч эмес. Эч кандай тестирлөөнүн кереги жок. Ал жөн эле гриппи, грипп азыр жок. Мына уктуңарбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да айтты. Быйыл грипп жок. Анткени баардыгыбыз жанагындай вирустан жанагы социальный изоляция сактандык. Грипп дагы жок экен, кишечный инфекциялар да жок экен, анткени балдар дагы, улуулар да колдорун жууган. Ошондо мен дагы бир жолу кайрылам. Бул толкун кайра келет. Июлда эле катуу болот. Бирок ошонун баягы биз сабактарын эске алып, эч кандай тестирлөөлөргө чуркабастан, бири-бирибизди, туугандарыбызды, коллегаларды, башкаларды жугуспастан үйдө жатып, үйдө жанагыда изоляция кылалык деген. Рахмат, Эдил Жолдубаевич. Бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан кийин негизги темабызга өтөлү. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Эдил мырза, салам алейкум. Алейкум. Жакшы иштеп атабыз Лондонда, Великобританияда. Рахмат. Мен оюм төмөнкүчеле, ушул Великобритания менен Кыргызстандын анча чоң деле аласа бересе алакалары жок. Анан ушул Великобританияга посол болуп кеткен 2 жыл болуп калды. Эң башкы жумуш эласында эптеп жаңсы маскын кийиптин жеп кеткендерин кайра кайрып алып келсең, ошондо ишин көрүнөт эле. Ошол боюнча иштеп атасыңбы деп ойлоп атам мен. Анан Конституция боюнча да бир өзүмдүн оюмду айта кетейин. Ошо жака мүчө болуп барып калып турсуң, мен сүйүнүп атам, ошо сен жардам бер. Мына бул менин оюм боюнча экс-президенттин макамын берүү боюнча да көп туура нерселер бар. Мисалы үчүн жакында эле кетип калган Сооронбай Жээнбековго гезиттен окудум. Экс-президенттикти берип туруп, полный жеңилдиктин баарын берип коюшуптур. 3 жыл иштеп, бугунтук менен кетип калган президент ушундай жеңилдиктерди берүүгө болобу? Роза Отунбаева 2 жыл иштеп деле ага да полный берип коюптур. Бул парламенттегилерге баары бир экен да бере берет да, биздин акча эмес бере берели дептир. Ошону кайра жакшы карап туруп, тууралап коюңуздар чыгана. Мен өзүм бара албай атам текякка. Дагы көп каратуу жерлери бар. Бир жаң карагыла. Анткени себеби мындан кийин Конституция өзгөртүүгө дуушар болбойт. Ушу менен калып калышы мүмкүн. Турамам сенден, жакшы карагыла. Рахмат. Рахмат. Мен бир нерсени айтып коеюн. Биз ушул жерде Англия, Лондон
бул дүйнөлүк значит баш калалардын бири экен да. Бул финансы жактан, маданий жактан, медиа жагынан бул өтө ошол шаарда бул Англия үчүн эмес, эки тараптуу мындай алакалар түзүү боюнча ал жерде эми санап көрсөк бүт бардыгын ошол борбору ошол жерде биздин кыргызыбыздын желеги желбиребестен, жөн эле желбиребестен бардык жагынан инвестиция тартуу боюнча дагы өзүбүздү даңазалап кыргыз ким экенин ошол жерде болгонубуз маданият жактан, маалымат жактан, жанагыл англис тили деп калабыз, мына бүт ошол жерде англис тили жагынан илим деп атабыз, мына илим борбору деп атабыз. Ошонун бардыктан, ошондуктан мен айтып коеюн, биз ушул учурга чейин ошол элчиликке, ошол мындай алакаларга көп көңүл бурулбаптыр. Мен ошону түшүнүп атам. Биз азыр ушунда түшүндүрүп, так ошол жака көбүрөөк көңүл бурсак, ошол жерде потенциалы, ошол жерде тартып келчү ресурстар, ошол жерден кыргыз элине пайда алып келчү көп мындай мүмкүнчүлүк бар экен деп айтып коюшум керек. Сиздер айткан жанагыл качкан Бакиевдердин мүлкү боюнча албетте иш аракет жүрүп атат. Эми мага чейин 10 жылдан бери жүрүптүр. Мен барып ошол былтыр эле барып калдык, кошулдук, аралаштык дегендей. Эми мен көп нерсе сырдарды айтпай эле коеюн, бирок албетте акыркы мына октябрь айындагы өткөн окуялар дагы буга бизге дагы бир өзүбүздүн аргументтерин, ал тараптын аргументтерине мындай пайда болуп калды да. Анткени мына Бакиевдин артынан түшкөн Атамбаев мына азыр өзү камалып отурат. Анан өзү ошол Бакиевдердин артынан түшкөн ошол бийликтелердин бир канчасы камалып, кайра чыгып, анан мына бизде акыйкаттык жок турбайбы, көрсө соттор моундай өкүмдөрдү чыгара берет турбайбы деп өздөрү айтып аткандары албетте биздин мамлекеттин позицияларына значит сокку ургандай болуп атат да. Анткени так ошол тиги тараптын позицияларына аргумент болуп берип атпайбы. Мен ошону жөнүндө айтып коюшум керек маалымат үчүн. Бирок биз албетте аракетибизди улантабыз. Конституциялык кеңешме боюнча айта турган болсом, эми биз алды айтабыз, ал жөнүндө өзүнчө. Бирок бул экс-президенттер боюнча мен жалпы ушул агай бизге сакалдуу киши чалып атат. Эми ал кишиге, жеке ал кишиге дагы жалпы элибизге, журтума, агайын эжекейлериме кайрылат элем да. Биз улураак, өйдөрөөк мындай мамлекет түшчү бир эл болсок, жөн эле бир коктуда жашаган, баягыл бир эле бирибизге эле бир асыла турган бир мындай да. Мен жакында бир кишиге бирөө айтып калды эле, жазды эле, мен ошого мындай катуураак жооп бердим. Мен айттым да, эми башка элдер дедим, бизде үйдө кородо бир итибиз карып калса деле ошону эчтеке жарабаса дагы, эми биз ошол бир итти бага турчу мындай бир ошого жетпейбизби? Эми бизде эки экс-президент бар экен. Эми аларды ардактап тургузуп, төргө отургузуп койсок, андан эчтекебиз өтпөйт. Эчтекебиз калбайт. Ал Роза Отунбаевасы болобу, Сооронбай Шарипович Жээнбеков болобу, ушундай майда бир тыйындык суроолору менен баягыдай алардан алып койсок, кыргыз эли байып да калбайт. Бирок намыс деген бар, мамлекет деген бар, тарых деген бар. Мына азыр чуркап жүрөбүз, өзүбүздүн ичибиз күйүп, өзүбүз уялып, убагында Разаков кетип калды деп атабыз. Убагында Исхак Абсаматовичти жакшы сыйлабай калдык деп атабыз. Дагы башка бирөөлөрдү кордоп калдык деп атабыз. Ошондуктан бир кененирээк бололук, алдыга карай жүрөлүк, үмүт кылалык. Анан эле сыртка кеткен, түшкөн, тактан түшкөн эмелерге асылып эле аларга кандайдыр бир ошолордон жинибизди чыгарганды койсок деп кайрылат элем да. Рахмат. Мына конституциялык кеңешме түзүлдү, өз ишин баштады. Мына аз убакыт калды. Биз ошол конституциялык реформа тууралуу дагы сиздин пикириңизди угалы. Кечээ күнү чоң жыйын болуп, ошо пленардык жыйын түштөн кийин секциялык иштер болду. Анан кайсыл маселелерге көбүрөөк басым жасалды? Жанагы башкаруу формасын аныктап алдыңыздарбы? Кандай пикирлер айтылды? Ушул боюнча сиздин оюңузду угалы. Мен бир жолу айтылып коет элем, ушул жалпы ушул конституциялык кеңешмеге
биздин мына мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун указы менен биз ошол жерге дайындалып атабыз. Эми менден сырткары ал жерде баардык академиктер, улуу юристтер, доктор науктар, ал жеке ошол юриспруденция эле гана эмес, бир канча илимдер мына өтө биз баардыгы сыйлап жүргөн, мисалы Жумагул Саадамбеков деген арабызда жүргөн эң чоң мамлекеттик ишмерлер сыяктуулар, ошол сакалдуу кишилер көп дайындалыптыр. Эми мен ошол өтө күнү да ошол жерде айттым, бул кеңешме эле гана баардык өзүнө тартып алып эле биз эле гана билебиз, биз эле чечебиз, биз эле жанагы бүт баарын аныктайбыз дегенден бул алыспыз, андай эмес. Анткени кеңешме деген кеңешме, кеңешет, ал жөн эле бир кеңешин берет. Ал жерде баягыдай отуруп бир маселелерди, ойлор, сунуштарды, мунун баардыгын атайын Кыргыз Республикасынын мамлекетинин ошол ыйгарымдуу мамлекеттик органдарыбыз бар. Мына мисалы Жогорку Кеңеш азыркы иштеп аткан, мына мисалы өкмөт, президентибиз бар. Эми алардын легитимдүүлүгү, мисалы Жогорку Кеңеште биз айтып атабыз, мөөнөтү албетте уже өтсө дагы эмки жаңы Жогорку Кеңеш келмейинче алар иштей берсин, уланта берсин. Бирок албетте суроо бар. Ушул 5-6 жыл мурун шайланган Жогорку Кеңештин өзүнүн мандаты барбы? Болуптур, мындай дежурный бир майда чүйдө маселелерди чече берсин, бюджеттерди беките берсин, бирок ошондой бир чоң маселелерге булардын баягы саясий мандаттары жетишсиз деген ойго мен дагы кошуламын, мисалычы. Анан кийин албетте bunun баардыгын кээ бир жактан мындай болуп калды, ушуну сөзсүз түрдө бир 2 жумада баардыгын бекитип коюп эле сөзсүз шашылыш түрдө bunun баардыгын жанагы референдумга 10 январда президенттик шайлоолор менен бир күндө өтчү референдумга коюш көрөбүз керек да, бекитишибиз керек деген да ойлор болду. Мисалы андайга мына кечээ күнү мен дагы баш болуп бир канча биздин мүчөлөр да ошого айттык, шашылбайлык, жети өлчөп бир кеселик, эч кандай шашылыш жок. Бул жерде негизги мыйзам болуп аткандан кийин bunun баардыгын өтө кылдаттык менен мурунку катачылыктарды кайталабаш үчүн. Анан эң биринчи кезекте баардык саясий күчтөрдү жанагы пикирлерин угуп, баардыгын катыша тургандай кылып, мына билесиздер, жаштар дагы мына көчөлөргө чыгып атат. Азыркы учурда социалдык жанагы түйүндөрдө канча баардык пикирлер айтылып атат. Ар бирөөбүздүн бирөөнү дагы четте калтырбастан, баардыгыбыз бирөөнү да ичин ачыштырбаскандай кылып, бир улуттук консенсуска келе тургундай шарт түзүшүбүз керек деген ойду айттык элек. Буна мисалы кечээ күнү кечинде азыркы өкмөт башчысы, ал өкмөт башчы болгон эле калды. Негизги ушул биздин президенттикке талапкерлердин бири дагы жанагы Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы айтып атат. Ошол эле ойду так кесе кечээ күнү 7 каналда, балки мына биз азыр таң атпай ойгонгон биздин туугандар көбүнчөсү ушул жаңылыкты уга элек болушу керек. Кечинде 7 канал 7 телеканалга берген интервьюсунда Садыр Жапаров мырза дагы айтты. Эч кандай шашылыш жок. Референдумга алып чыгалы деп. Жанагы текст долбоорун сөзсүз эле түрдө январда бекитип коюу деген маселе, андай максат эч кимде жок. Аны шашпай, жазга чейин, жайынга чейин кандай убакыт болбосун, ошонун баардыгын бышып, жакшыраак бышырып, баардык элдин башын бириктирип, ошого макул кылдыртып, анан кийин алдыга жүрөбүз деген ойду айтты. Анан январда шайлоо күнү эки суроону коелук деп өзү сунуштап атат. Анткени ал бул киши чечпейт, бул маселелерди Жогорку Кеңеш бекитет экен. Ошону ошол референдумга жанагы президенттик кылалыкпы же парламент деп элге салалык деп атат. Анан шайлоо жанагы депутаттардын шайлоо системасын дагы тандап алганын, ушуну эл чечсин, калк айтса калп айтпайт деген принцип менен элге салып бергичидей ушундай демилгени көтөрүп атат. Биз да буну туура көрүп атабыз. Жогорку Кеңештеги
Конституциялык кеңешмеден иши бүгүн деле уланат. Мына мен буюрса азыр бияктан чыгып алып ошол конституциялык кеңешмеде мен айтып коеюн, ал жерде башка бир сынчылар ойлогондой баардыгын эле кол чаап эле адам рямс кылып эле эки колдоп мындай колдоп берген киши жок. Ал жерде оңой кишинин эч кандай бирөөсү да жок. Ушул мен айтып коеюн, кечээ күнү мына секцияда түштөн кийин преамбуланы бүтүрө албай койдук. Анткени ар бир сөзүндө талаш, ар бир сөзүндө эмес, преамбуласын бир 3 сааттай талкуулап болуптур деп туруп кайра жылдырдык дагы биринчи жанагы беренесине келип араң ар жагын бер жагын талдап бүтөт буюрса. Бирок мен ушул процесстен эми бир окуу деп коечу. Менин оюмча мындай бир 20-30 окуу. Эми бул канча сүйлөшпөсөк да бул ошончо пайдалуу деп айтып кетет элем да. Анан дагы бир жолу ишендирип айтышым керек. Бул жерде ушул эле кеңешме жанагы бир 70-80 дер чогулуп алып эле өздөрү чечип аткан деген маселе жок. Бардык кимде ким кандай сунуштар болсо ошону кайрылгыла, бизге жазгыла, башка мамлекеттик органдарга жазгыла, жарыялагыла. Азыр мына ар бирөөбүздө өзүбүздүн массалык маалымат каражатыбыз колубузда дегендей ошону бардыгын чогуу ийрип отуруп түз кеңешип, буюрса шашпай жети өлчөп бир кесип тактап алабыз деген ойдобуз. Эми ошол жерде сиздин да пикириңизди билгим келет да. Жана преамбула деп калдыңыз. Айрым эксперттер ошол преамбуласына тийишпей эле оңдой турган башкаруу гана формасына гана өзүңөрдүн бир оюңарды айтып, олуттуу өзгөрүүлөрдү ошол жерге киргизгилечи деген эксперттердин да пикири болуп атпайбы? Азыр бир угарман байланышка чыгып калганы айтылып атат. Ушул жерде мен сиздин пикириңизди сурайын деп турам да. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсыздар, мен Бишкектен эсен. Бүгүн эми ушундай талкуу жүрүп атканда эң өкүнүчтүүсү жанагы адам укугу деген сөздү бетине жаап алышып, колунун келишинче үнүнүн жетишинче кыйкыргандардын көбөйүп атканы өтө өкүндүрүп атат да. Себеп дегенде аларга Кыргызстан деген мамлекет эмес, алар өздөрүнүн кызыкчылыгын гана коргоп атышат. Кимде ким акылы жетип, ушу бүгүнкү күндө 10-жылга кабыл алынган конституцияны окуса, ошонун ар бир статьясы Кыргызстанды акырындык болуп менен жүрүп отуруп таптакыр жок кылганга гана багытталган да. Мисалы үчүн мен сөз болбош үчүн бирдеме дегенде эле Сингапурду шылтоолоп шилекейди куюлтабыз. Ли Куан Ю 29 жыл башкарыптыр. А биздин конституцияда каалайсың, каалабайсың, колуңан келеби, келбеби 6 жылдан кийин жогол, көзүмө көрүнбө. Бул биринчиден. Экинчи, кыргызда макалы бар. Койчу көп болсо кой арам болуп өлөт дейт. Ана ошончо эле биздин коомубуз ушундай болуп турса, биздин эле коомго Венециянын пальмасы келип өсүп калсын. Анан ошону ойлоп, баягы кыргыздын макалы менен жылкыга карап ышкыр кылып туруп конституцияны жазыш керек болчу да. Анан өзүңдүн көмөшүңө гүл тартып, өзүңдүн чөнтөгүңдү ойлоп бирдемени жазып коюп туруп анан элди удургут эле кыйкыра берсе, эң өкүнүчтүүсү. Мына конституциялык кеңешме түзүлгөндөн кийин деле, туугандар, мурунку конституцияда момундай кемчиликтер өтө орчундуу кемчиликтер бар болчу. Ошону өзгөртпөсөк биз эртең мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп коебуз. Биздин укугубузду сактай турган мамлекет. Менин укугум жазып туруп, көкүрөгүмө жазып туруп Кытайга барсам, алар менин укугумду сактабайт. Менин укугумду сактай турган бир гана Кыргызстан деген гана мамлекет. Анан экинчиси, мен эле айткым келет. Экинчиси, аз жанакы мына Эдил Мырза катышып калган үчүн айтып атам. Жанакы курултай деп атпайбызбы? Мош курултай керектир, кереги жоктур. Мен ага акылдуулук кылып тигиндей мындай дебейин. Бирок менче курултай ушул боюнча калтырсак, ушуну курултайды киргизгиси келип, курултайга бир бийлик бергиси келип аткандар оюн каалоосун калтырсак, курултай эртеңкинин раздрайы болот да. Курултай болуш керек. Бирок курултай бир сунуш кылып, жөн эле баягы аммош курултай бир ойлоп атат. Көчөдө калгандар мен элден чогулуп келип алып, токто, мага да токоштун жарым бересиң деген сөз айткысы келгендер. Рахмат агай, убакыттар, рахмат сизге. Мен рахмат, өтө таттуу мындай пикир болду, өтө калыс пикир деп айтып атасыздар. Бирок менин оюмча
адам укуктары деп атабыз, ушул укук коргоочулардан деле мындай бир аларды жаман көрүп, жек көрүп бүтүн деле кереги жок. Анткени алардын деле каалаганы ушул мыйзамдуулук. Анан аларды бир карама каршылыктар мен ушул көп байкайм да. Бизди ушундай бир бөлүп эле коет экен да. Сен мындайсың, сен сакалчан, сен динчил, сен батышчыл, сен киргиз, сен кыргыз, сен мындай, сен тигиндей, сен шаардык, айылдык деп эле бирөө сыртынан мындай эле ыргытып койсо эле биз бөлүнүп жатып калат экенбиз. Бирөөбүз дагы айтпайт экенбиз, андай эмеспиз. Жок, бул да бирөөнүн, бул да кыргыз, бул да кыргыз. Бардыгыбыз бир. Ал тигиниси биздин жашаган өзбек же орус болсо, ал да кыргыз деп мындай бир ошуп бир ынтымакка чакырып, мындай бир тилектештик менен мындай бир эме болбойт экенбиз да. Мен өтө байкайм, сырттан өтө байкалат экен да. Өтө байкалат экен. Анан сразу эле бөлүп койсо эле биз сразу эле ошол бөлүнгөнгө жакшы экенбиз. Анан жанагындай лейбл, бир стереотип деп коет го. Анан ал сыртынан да бирөө айтып койсо, мен да ошондоймун деп калат экен. Бирөөсү сен динчил десе, прям кирип кетет экен. Мен ооба туура мен динчилмин деп прям тягына чейин кетип калат экен. Экстремист болуп калат экен. Бунусу батышчыл деп койсо, Америкадан өткөн эмеси деп туруп тягына актып прям мындай калыс болбой калат экенбиз да. Ошондуктан бул эми биздин коомго дагы ушул жаңы ушул социалдык сеттер аябай араздашууну көбөйтөт деген, бул биздин эле оорубуз эмес. Жалпы бүт жерде көбүрөөк ушундай конфликттер көбүрөөк болуп атат да. Бирок мен ушул биздин мына агабыз чалгандан кийин мен сезип атам, бул жерде абийири дагы бар, акыл дагы бар, кандайдыр бир мекенчилдик да бар. Ошол жерге да кайрылып кетет элем да, бири-бирибизди жанагындай кылып душман көрбөсөк. Вот. Анан курултай боюнча мен айта турган 20 жылдан бери Кадыр Кошалиев агабыз баш болуп бул жерде ушул айтып эле келатышат. Мен дайыма эле айтып келдим эле, мындай тамашага салып деле, мына курултай деп айтышат. Бул биздин мына байыркатадан калган ата бабаларыбыздын бир калган бир салт институту деп калышат. Эми туура эми курултай деп атабыз. Жогорку кеңешти курултай деп деле койсок болот, мисалы. Анын курултай деген өзүнүн калмактын сөзү экен, мисалы. Аны деле биз аны деле кабыл алып атабыз, болуптур деп атабыз. Бирок мен айтып коюшум керек, мына бизде курултай болгон, анан батыштан келген бар да бузуп атат демократия дейт. Мен айтып коеюн, туугандар, силер унутпагыла. Теңдикти ушул жерге алып келген оруспу дейбизби, батыш дейбизби, коммунист дейбизби, ошол Карл Маркстын ойлору менен теңдик келип атат. Тетигил байыркы биз ата-бабалардан жомоктон мурунку тарыхта калган курултайда кайдагы теңдик? Аяка ким катышты эле? Аяка карапайым кара таман эмес, аялзат мындай эле коеюн. Аяка даже эми билебиз да кандай кимдер катышканын, туурабы? Баатыр катышкан, ханы катышкан, манаптар катышкан, байлардын көпчүлүгү катыша алган эмес, анткени аякта эми байлык канча деле көп мындай эметси болбочу. Анан ошондуктан мурункуну да айтып келсек, ким катышып калат, ким катышпай калат, дагы этият болсок, теңдик деген мына ар бирөөбүзгө бир мындай добуштан бергендин ушул бардыгыбызга ким кандай болбосун жанагы идеялар болуп атпайбы, ошол так ошол карапайым катмардын ошол үнү угулуп турсун деген сөз. Бул дагы керек болсо батыш философтордун ою. Биздин тарыхыбызда андай болгон эмес. Бизде башкачараак болгон мурунку курултайларды айтып келсек, аякта аристократия, ар кандай мындай военный демократия деп калабыз. Вот. Анан мен мисалы карама каршылыгым жок. Болуптур. Дайыма болот тарыхта, саясатта, азыркы этапта дагы биз ушул курултайга карама каршы турчудай деле акыбыз деле жок. Болуптур, келсин. Кашу маслом не испортишь дейт. Канча көбүрөөк ошол катыша турган болсо, бирок чектелген бир мындай ошол эле жылга бирөөсү чогулуп келип эле каалагандай жумуштан ала коет дегенди, вот мына так ушул мына агабыз айтты. Ошондо раздрай болот. Курултай раздрай болот. А бирок жанагындай чогулуп келип бир сыйра бир пикирин айтып койду десек, пожалуйста. Бирок мен дайыма айтам, мына талай кележекелер, сиздердин эсиңерде, мына азыркы жаштар деле билбейт. Эсиңиздердеби? Мурун митинг десек, бул митинг эмне үчүн маанилүү болчу? Анткени
митинг учурунда бир элдер чогулуп, анан ошондо биз баягы саясатчыларыбыз эмне деген пикирде экен, эртең эмне кылышыбыз керек экен деп, алар только ошол митингке келип эле уга алчу. Азыр мына круглосуточный митинг, туурабы? Жаштыңбы? Тигинеси круглосуточный социалдык тармак. Мурункудай деле митингдин зарылчылыгы жок. Анан ошол деле курултайдын деле мына жылына бир жолу баягыдай ат бастырып тет жерден бир ай жолго түшүп келип, анан бирде чогулуп, анан бир жума курултай жүргүзгөндүн деле зарылчылыгы жок. Азыр соц тармактарда эмоцияны Азыр түз эфирде биз, пожалуйста, даже күнүгө 100 жолу любой суроону элге салып добушун топтосок болот да. Анан бирок жанагындай церемонияларды, пожалуйста, киргизелик, пожалуйста, чогулсун. Бирок мына мен айтып коюшум керек, биз мурунку мына парламенттик президенттик жөнүндө сөз кыла турган болсок, мен сразу айтып коеюн, көп кишилер мени туура эмес түшүнүп атышат. Мен баягында мен президенттик система үчүнмүн деп айтсам, бирөөлөр айтат: сен дагы кошоматчы болуп калбадыңбы? Ошентип жазып атышат. Сен дагы мына эми ошол азыркы бийликке ошол Бакуш тигил Эдил ошол Лондонго жаккан тура сага ошол өзүңдүн кызматыңды сактап калыш амалы деп атышат да. Эдил мырза, ушул жерден азыр сиз оюңузду улайсыз. Сиз мен азыр эстеп атам, 2002-жылдары Конституциялык кеңешме болгондо да ошого сиз эң жаш мүчө катары кирип, ал кезде дагы ошо Конституциялык кеңешменин мүчөсү катары пикириңиз өттү беле? Аны ал кезде да президенттик башкаруу болчу. Мына эми рахмат Талак эже, ошону эстетип атасыз. Туура, мен 2002-жылы президент Акаев түзгөн 40 кишиден турган 40 кишиден ошол кеңешмени түзгөн. Мен ошол жерде эң жаш мүчөсү болуп ошол жакта киргизилип калыптырмын. Мен ошол эсимде Баекова менен Бакиевдин ортосунда Байсалов болуп турганым да. Мен ошол кеңешмеге ошол кезде четтен 2 элчини дайындаган президентибиз. Ошол кездеги Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Брюссельден келген, анан Аликбек Жекшенкулов Венадан келген, ОБСЕде элчибиз болчу. Ошондуктан элчинин катышууга ошол кеңешмеге биздин салтыбыз ошондой бар. Анан мына ошондо дагы эми ар кандай сөздөр болгон. Аягында биз көптөгөн активдүү ошол жерге катышканбыз. Ал жерде Абдаган Эркебаевичтер, Өмүрбек Чиркешевичтер, ошол жерде Ишенбай Кадырбеков, Байболовдор, Эшимкановдор катышкан, ошондо Мадумаров, ушундай аракет кылганбыз. Абсамат Масалиевич албетте бар болчу ал кезде. Турда Конусубалиевич да ошол жерде катышкан. Эми албетте 2002-жылы ошол президенттик шайлоо деген калган, президенттик система. Бирок ал кезде туура мен айтып коеюн, ушул маселени айткым келип атат да. Биз ошондо теоретикалык жактан президенттик система, ошого өтө туура эмес көргөнбүз да. Ушундай болуп калат экен, коррупционер болуп калат экен, каалаганын кылат экен, үй бүлөсүнүн бардыгы манат болуп калат экен деп. Анан бир көрдүк, анан тигил экинчи президентибизден дагы мына жаңылдык деп биз канча эмесин көрдүк. Андан кийин ошондо 2008-жылы Өмүрбек Чиркешевич баш болуп, анан ал кезде Кубатбек Байболовдор, Өмүрбек Абдырахманов, Равшан Жээнбековдор АКШда болуп калды эле. Ошолор активдүү жаза башташты. Системаны өзгөртүшүбүз керек. Биз көрсө президент эмес экен, Акаевди Бакиевди дагы башка бирөөгө алмаштырып койсок, андан өзгөрүп кетпейбиз. Келдик эле туугандар, системабызды өзгөртөбүз. Президенттик системанын ордуна парламенттик кылабыз дегенге биз ошого бардык эми ишенебиз да, колдойбуз. Ошого колдоп берип, мына 2010-жылы апрель айында 80 биздин жашыбыз ошол, значит, жаштар кан төгүлүп, Камгор Бакиевдер кетип, анан толугу менен бир тамгасын бардыгына биз айтпастан ошол каалагандай Өмүрбек Чиркешевич туура көргөндөй конституция жазылып, ошону биз эксперимент катары кабыл алдык. Бирок ошондо да биз колдодук, ишендик, анткени улуу бул эми мамлекеттик ишмер азыркы Текебаевдей бизде башка жок. Биз баардыгыбыз көрүп атабыз. Бул киши жанагы так ушул жана кылды как жаргандай айтып атпайбы, мына көрүп атабыз, туурабы? Ошондуктан Текебаевдин авторитети ал кезде дагы өтө чоң эле, азыр дагы мен үчүн өтө чоң. Бирок ошол
койгон система иштей алдыбы деген суроо. Мен азыркы учурда мен азыр айткан жерим жок. Мен 2013-жылдан бери, мына билесиздер, көп жыл бою Алмаз Шаршанович дагы өтө көп сындап калдым. Вот, ошол эле жылдары мен айтып калдым. Окшошкон жок, демократия болгон жок, парламенттик система келген жок. Значит, бул парламенттик система деп айтууга болбойт, парламенттик башкаруу деп айтууга болбойт. Бизге булдай туура эмес отулуп калдык. И эң негизги маселе, биз мындан уткан жокпуз. Биздин мамлекеттик башкаруу сапаты жогорулабастан кайра төмөндөдү. Кайра устукандай кылып министрликтерди, значит, өкмөттү монтип бөлүп эле өкмөт эмес, тетигил райондогу аптекага чейин бөлүштүрө башташпады. Анан кийин ошондуктан бул бийликтин системасы бизге жарабайт экен. Көрсө, биздин азыркы экономикалык абалыбыз, маданиятыбыз, балким, тарыхыбыз, биз апака даяр эмес экенбиз. Биз көрсө, биз ушул экономикалык жактан биз кичине өнүгүп, анан кандайдыр бир бул жакырчылыктан, жумушсуздуктан чыккандан кийин гана ошондо кандайдыр бир саясий дагы бир эркиндик, теңдиктерге дагы ошондо иштей алат экен ошол механизмдер деп, мен мисалы буну тартынбастан, уялбастан, мен ушул пикиримди айта алам. Айтып да келаткам. Бир канча жылдан бери мен азыркы конституция туура эмес жазылган, жана оңдолуш керек деп мен бүгүн айткан жерим жок. Мен көп жылдан бери айтып келатам. Анан азыркы да учурда мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коюшум керек. Кээ бирлер чыгып атат дагы, айтып атат: "Ой, ушул президенттик кылсак да, мына авторитаризм болобуз." Урматтуу туугандар, биз авторитаризмди Атамбаевдин учурунда көргөн жокпузбу? Эмне? Биз көрдүк го. Ушул жерде айтышат, Атамбаевдин учурунда канча киши камалды? Канча киши мына азыркы учурда мен ошол батышта көрдүңөр. Биздин саясатчыларды айтышат дагы, бул камалып чыккан, бул камалып чыккан, бул баланча камалып чыккан, бул камалып чыккан. Бизде 100 киши калбаптыр. Бардыгы камалып чыгыптыр. Камалбагандан, наоборот, азчылыгыбыз камалбаптыр, көпчүлүгүбүз камалып чыгыптыр, кадимкидей. Анан биз таң калабыз, уюшулган кылмыштуулуктун ролу, таасири деп калабыз. Эми бардыгы соттолуп чыккан болсо, ошону соттогондор ким болуп атат? Ошол жездеги парламенттик иммунитет дегендерди ким бузду эле? Ким ошолорду каматып баштады эле? Ким ошол жерде парламенттик мына бир өкмөт бизде болгон? Бул Өмүрбек Токтогулович Бабанов жетектеген өкмөттү ким ошол жерде значит бузуп аны айдап чыкты эле? Мен ошондо ошол кишилерге, бузуп аткан кишилерге айттым элем. Ушул сиз жазган конституцияга ушул эң чоң сокку келечекте ушул болот. Анан ушул конституцияңызды өзүңүз бузуп атасыз деп мен ошол жерде алыштым элем. Мына ал Бабанов кеткенден кийин бардык бир дагы бизде премьер-министр парламенттик шайлоо менен келген премьер-министр болгон жок. Бардыгы парашют менен түшүп келип, Атамбаев дайындаган кишилер, анан калп эле ошол баягы КСДП фракциялар, бирөөсү ошол бир партия ошол премьер-министрлер үчүн бир жоопкерчилигин алдыбы? Ошондуктан авторитаризмди биз Атамбаевдин учурунда Акаев же Бакиевден кем эмес көрдүк. Мыйзамсыздык дагы, акыйкатсыздык дагы. Анан ошол жердеги азыркы учурда, значит, бизди коркутууга кереги жок. Баягы президенттикке эле барып калсак, авторитаризм болуп калат экен деп. Так ошол силер азыр сыйынган парламенттик система якобы, ал жерде парламенттик, мен мисалы парламенттик демократия деп П деген да тамгасын көрө албайм. Азыркы мындай кырдаалдачы, баягы жогорку кеңеште. Азыркы системада, Системада. Вообще бир дагы биз жологондай эмеспиз. Вот. Бирок мен ишенем, биз бир 20, 25, 30 жылдан кийин ошол жерге сөзсүз түрдө ошол жерге мына азыркы жаштарыбыз, кичине жашоо абалыбыз оңдолсо, биз ошол жерге барабыз. Бирок экономикабыз өнүгөбүз десек, биз бир жакадан баш кылып чыгарып, көп жанагындай аркы берки сөздөрдү эми 30 жылдан бери конституция деп келатабыз. Туугандар, саламаттык сактоону сүйлөшөлүчү, билим берүүнү сүйлөшөлүчү, жумушсуздукту эмне үчүн биздин саясатчылар конституция жөнүндө эле гана дебаттарды курабыз? Эмне үчүн мына пандемия учурунда абалды көрдүк го? Ал жерде бир дагы саясатчы, бир дагы партия мына бардыгы эле мындай өнүктүрөбүз дейт, бирок конкреттүү түрдө эмне үчүн программалар
иштебей атат, аяка көңүл бурулбай атат деген ойдомун да. Эдил мырза, бизде 4 минут убакыт бар да, мен бир суроо берейин. Мына чын эле мына конституция боюнча көп талаш тартыштар болуп атат. Азыр мына өзүңүз айткандай конституциялык кеңеш иштеп атат. Анан дүйнөлүк эксперттер дагы карап атат да. Бул конституциядагы айланасындагы талаш мындай бир эки жак адамдарды бөлбөш керек да, бизде мекенибиз бирөө эле да. Анан ушун үчүн биз ушул дүйнөлүк эксперттер бизди карап сындап аткандай, биз мына интеллект деп коеюнчу, ушул интеллект адамдарды, ушул интеллект мындай бир топту кантип бириктиребиз, ушул бириктирип алышыбыз керек да. Бул эки жакка бөлүнүп иш кылбайчы, чабыша бербейчи. Жок, ошон үчүн убакыт. Ошондой бизде барбы мүмкүнчүлүк? Мүмкүнчүлүк бар. Анткени бизде эмне болсо дагы мен мисалы мекеним менен өзүбүздүн кыргыз элибиз менен өтө сыймыктанам. Өтө сыймыктанабыз. Бизге анткени ар кандай сапатта бизге суктанган киши көп. Мына октябрь айында биз көп нерседе көрдүк. Мен мисалы айтып коеюн. Ошол жерде дагы өтө коркунучтуу, өтө кандай болду. Бирок мына мародёрлук болгон жок мисалы. Бул өтө эле чоң эле иш болуп атат да. Башка сырттан келген кишилер көп өрттөнүп атат Кыргызстан дейт. Бизде борбордук аянтыбызда 1-5 минут бир кичине болду. Башка жерде жаныбызда мындай бүт жашоо уланып атты. Ошондуктан мына интеллектуал деп калдыңыздар. Мен, во-первых, убакыт деп атам, во-вторых, сөзсүз түрдө биз азыркы учурда эми мына мен айтып коюшум керек, биздин арабызда значит, дүйнөлүк масштабтагы интеллектуалдар бар. Анан мен эмне үчүн мага ушул иногда мындай капа болом, бизде азыркы учурда жаштар деп эле бир 30 жаштагы балдарды биз азыр дайындап атабыз. Акылдуу көрө баштадык. Жок, андай эмес туугандар. Андай эмес. Эми андай болсо англисче сүйлөгөн, мисалы. Же бир жакшы билимдүү жаштарды дайындайлык. Анан эле болбой эле жаш үчүн дайындаган болбойт. Анан ал жерде тажрыйба керек, ал жерде басып аткан жол керек. Ошондуктан арабызда мына Өмүрбек Черкешев Текебаев, Медеткан Шеримкулович, жанагы Жумагул Сааданбеков, Осмонокун Ибраимовдор керек болсо, арабызда ошолор бар. Аларды тарталык. Сен Акаевчи, сен Бакиевчи, сен, значит, Сооронбайчы деп бөлүнбөйлүк, бардыгыбыз бир, каалаганыбыз, тилегибиз бардыгыбыз бир деп, ушуну биз башыбызды бириктире турган күчтөр дагы башыбызга келсе, значит, анан бирибизге ушундай бир көп нерсени көрдүк, жаңылдык, бирибиз менен араздаштык, көп нерселерди көрдүк. Буюрса азыр ынтымак керек дагы, анан шашылбастан бирибизди коркутуп, бир коркутпостон сырттагы мен айтып коеюн, батышы болобу, чыгышы болобу, жанагындай ар кандай да башка ар кандай күчтөр бар. Бир жагынан да башка бизге жакшылык бирөө каалап турган жери жок. Биз өзүбүздөн гана бири-бирибизди касташпай, душмандаспаштай, биз жакшы сүйлөшсөк, бардыгы өзүбүздүн колубузда деп ишенем. Туура да, анткени бир эле Кыргызстанда эле конституция талкууланып аткан жок да. Кайсы бир жылдарга, кайсы бир өлкөлөрдүн ушундай бир туш болот да, эми конституцияны өзгөртүп алганга, же кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизгенге. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Биздин биринчи радиодо таңкы бурулуштун негизги маселеси катары конституциялык реформаны талкууладык. Биздин студияда Кыргызстандын Улуу Британиядагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Байсалов Эдил Жолдубаевич болду. Эдил Жолдубаевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Конституцияны талкуулоо боюнча дагы пикирлериңизди угабыз деген ишеничтебиз. Сизге рахмат. Программаны биз Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова алып бардык. Ошондой эле уктурууну биздин угармандарга жеткирүүдө Максат Мамуралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Саламатта калыңыздар, аманчылыкта жолугушалы. Рахмат сизге.